Биз азыр Кыргызстандын ички суулары боюнча маалыматтарды алабыз да карта менен иштейбиз. Кыргызстандын аймагында узундугу 10 километрден ашкан 2047 суу бар. Демек, Кыргызстандын суулары эң биринчи кезекте бул Арал деңизинин бассейнине, Тарим дарыясынын бассейнине, Ысык көлдүн бассейнине, Балхаштын бассейнине, Чүй суусунун бассейнине, Сары Жаз суусунун бассейнине, Кызыл суунун бассейнине, Аксайдын бассейнине, Чаткалдын бассейнине кирет экен. Бассейн же болбосо алабы дейбиз. Баардык суулардын баардыгы чогулган территорияны биз белгилүү суунун алабы деп айтат экенбиз. Кыргызстандын эң ири дарыясы бул Нарын дарыясы. Нарын дарыясы Ысык көл областынан башталат дагы, Нарын областынан жана Жалал Абад областын басып, анан Өзбекстандын территориясына Сырдарыянын оң куймасы болуп эсептелет экен. Башы бул Ак Шыйрак тоосунан башталат. Ак Шыйрак тоосунун Петров мөңгүсүнөн башатын алат. Куймала башатынан алат дагы Кичи Нарын өрөөнүн, Чоң Нарын өрөөнүн, Тогуз Тору өрөөнүн, Кетмен Төбө өрөөнүн жана Фергана өрөөндөрү менен өтүп, Сырдарыяга куят дагы. Сырдарыя болсо Арал деңизине куят. Нарын дарыясынын куймалары бул жерде биринчи Кичи жана Чоң Нарын, Кичи, Чоң Нарын, андан соң Ат башы, бул жерде болсо Ала Бука, бул жерде башаты Суу Самыр суусу, ал кошулуп бул жерден Көкөмөрен суусун түзөт. Көкөмөрен суусу. Нарын дарыясы бул жерде Токтогул суу сактагычына келет дагы. Бул жерде Кара суу кошулат. Кара суу суусу. Мына булардын баардыгы тең Нарын дарыясынын куймалары болуп эсептелет экен. Кыргызстандагы экинчи чоң бассейн бул Фергана өрөөнүнүн дарыялары болуп эсептелет. Фергана өрөөнүнүн дарыяларына карасак, бул жерде Сох дарыясы, Ошту басып өткөн Ак Буура дарыясы, бул жерде болсо Куршап суусу бар. Мына бул Фергана өрөөнүнүн эң чоң дарыялары болуп эсептелет экен. Андан кийинки өрөөн бул Алай өрөөнүнүн суулары. Мына бул жерде Кызыл суу. Мына Кызыл суунун бул жерде болсо Көк суу. Бул Алай өрөөнүнүн суулары. Андан кийинки биздин суунун бассейни бул Чүй суусу бул Теске Ала тоосунан башатын алат дагы. Бул жерде Жон Арык суусу, Кочкор суусу кошулат. Бияктан болсо Кемин суусу. Биякта Аламүйдүн суусу. Бул Чүй суусунун куймалары болуп эсептелет экен. Ал эми Тарим дарыясынын бассейнине бул жерде Сары Жаз суусу,
Бул жерде өзөң бугуш, жакта Акшыйрак суулары, Эңилчек суусу. Эңилчек суусу. Бул Тарым бассейнинин дарыялары болуп эсептелинет экен. Андан кийинки алап бул биздин Ысык көл. Ысык көлдүн эң чоң куймалары бул Түп суусу. Бул жерден болсо Жыргалам эң чоң куймалары. Бияктан болсо Жуулку, Барскон, бул Ысык көлгө куйган чоң дарыялардын же болбосо чоң суулардын тизмеги болуп эсептелинет экен. Бул жерде сүрөттү көрсөк, бул дарыялар тоолордон жана түздүктөрдөн агат экен. Бул Нарын дарыясынан бир көрүнүш. Кууш капчыгай менен бул Ысык көл областынан баштап Фергана өрөөнүнө чейин агып аккан дарыя болуп эсептелинет. Ал эми экинчи түздүктөн аккан бул Чүй суусу. Чүй суусу бул дагы башатын тоолордон алат дагы Чүй өрөөнүнө барганда түздүк менен өтөт дагы. Бул Казакстандын территориясына кирип кетет. Бул болсо Нарын дарыясы. Нарын дарыясы. Эми Кыргызстандагы суулардын маанисин айта турган болсок, Кыргызстанда суулар эң биринчи кезекте бизде сугатта колдонулат. Экинчи эң маанилүү бул өнөр жайлык мааниси болгон Нарын дарыясы. Нарын дарыясынын капчыгайында, Нарын капчыгайында бир нече ГЭСтер курулган. Мына бул жерде эң чоң Токтогул ГЭСи курулган дагы. Бул жерде Токтогул суу сактагычы курулган. Токтогул суу сактагычы курулган. Андан ары Токтогул ГЭСи, Күрүпсай ГЭСи, Ташкөмүр ГЭСи, Шамалды Сай ГЭСи, Үч Коргон ГЭСи жана башка азыр ГЭСтердин каскаты мына ушул Нарын дарыясына курулган. Мына бүгүн биз балдар силер менен Кыргызстандын суулары жөнүндө маалыматты алдык.